Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш-аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгылуу программасы. Студияда мен Каныбек Санкареев, саламатсыздарбы? Өткөн апта Борбор калаабызда жол кырсыгы катталып, жол тандабас күбөлөрдүн айтымында светофордун кызыл түсүнө өтүп барып, бир унааны сүзгөн. Бирок кырсык болгон жерде эки айдоочу окуяга эки түшүнүк берип, ордуна тартип сакчылар чакыртылган. Курманжан Датка менен Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишиндеги жол кырсыгы түнкү соң катталган. Эки Lexus эки башка жолдо баратып сүзүшүп, анан өз ара чечише алышкан эмес. Андыктан окуя туурасында маалыматты алгач күбөлөрдөн алууга туура келди. Биз деген Фрунзе көчөсүнөн ар жакта отель бар. Фрунзенин аркы беркетте тротуарда турганбыз, светофорду күтүп. Аркөткө өтөлдөп күтүп турсак, ар жактан уже 570 келатат. Уже светофор кызыл күйүп, биз өтөлдөп атканбыз. 570 аябай катуу келатты. Анан биз сүзүп кетпесин деп биз бер жакта туруп калдык. Анан 570 кызылды карабай эле өтүп барып, биякта уже жашылдан маршрутка чыгып бараткан. Маршруткада мындан буйтап туруп, ар жактан машинадан буйтап турган тиги Lexus'ты сүздү да. Өйдө бурулуп туруп сүзүп койду да. Анан мен айтып атып тиги өйдө бурулуп бараткан дейт да, бирок эмесин жандырган жок, Поворотник жандырбай эле түз өтүп кетем деген үмүттө өтүп бараткан. Биз ойлодук, биякта светофордон токтой болуш керек, тормоз берет койсок, тормоз бербей эле түпсүлө өтүп барып, буйтап барып туруп эле сүзүп салды да. Кызылдан өтүп барып. Анан чыккандан кийин эмне болду силер ошо ордундагылар? Биз биринчи ошо отельге кирип чыктык, заказ алган органбыз ал жака. Заказ алып чыгып анан биякта сүйлөшөлү деп ошо жакта сүйлөшүп атышыптыр да. Биз ойлодук уже күнөөсүн алып, уже мойнуна алып чечип коет го депчи. А биз күтүп турдук, бирок анткен жок. Эмне деп? Өзлөрүнүкүн бербей биз правбыз деп атат да бул жактачы. На самом деле ал жакта дагы бизден башка дагы эки киши көрүптүр дагы, эки свидетель бар. Бизден башка. Таянука бирдеме чоңдукка жагында ошону уктуңар эле. Эми угушубуз боюнча депутат болчу. Каяктын депутаты экен? Билбейсиңиз, точносын. Бирок мындай сүйлөгөндөр мындай өздөрүн көтөрүп мындай баш бербей сүйлөшкөн номери да машинадан резко түшө калып, тияк жакта резко карай калып, анан мага да атырылып атат да, сен анда эмне резко ошондо келген жоксуң деп мага атырылыпчы кайрачы. Айтымдарында Курманжан Датка көчөсүнө светофордун жашыл түсү күйүп, ага өтүп бараткан Lexus RX унаасын Фрунзе көчөсүндө бараткан Lexus 570 унаасы кызыл светофорго өтүп барып сүзгөн. Бирок кырсыктан кийин унаасынан түшүп келип, күбөлөрдүн айтымында жашыл светофорго бараткан унаанын айдоочусун айыптаган. Мен Курманжан Датка улицасы көчө менен үйдө чыгып келаткам. Анан светофорго токтогондо жанында такси турган. Жанында катар менен. Анан тиги такси жүрдү, мен жүрдүм. Такси менен жүрүп кетти, такси өтүп кетти. Эмеден светофордо токтоп турганда. Анан такси өтүп кеткенден кийин ар жактан тиги Lexus 570 машина катып чыгып туруп эле мен капталга сүзгөндөн эле сразу мен ошол жерден токтогондо ар жактан 5-6 киши чуркап келди. Бир бала дагы келди, эки бала келди. Ал эки баланын деле номери бар менде. Ал балдар келип туруп эле, ал балдар да ошо светофордон өтүп баратканда ал балдарды сүзүп кете жаздаптыр. Ал балдар келип анан мага чуркап келип жаңы эле айтты. Ушундай болду. Мен да сүзүп кете жаздадык, мага келип байке булар тигилер чакыргыла деп кайлерди айтты сразу эле. Ага чейин да бир эки киши келди, андан кийин да алар да келип, алардын да номери бар менде. Экөөнү тең. Алар да доказать этип беребиз деди. Чакыр, любой время чал, келип доказать этип беребиз. Албетте экинчи тарап болгон чоңураак унаанын айдоочусун дагы сөзгө тартып көрдүк. Анын айтымында ал жашыл светофорго өтүп бараткан. Я, получается, ехал по улице Фрунзе. На зеленый сигнал светофора поворачивал налево. Заранее видел, я это пояснил еще в объяснительной, то что я заранее видел то, что автомашина марки Lexus RX 300, она, получается, за пешеход уже встала, за стоп-линию, и потихоньку уже направлялась вперед на красный сигнал светофора. Я давал сигнал, на что он не отреагировал. Я получается, ехал, он уже начал набирать скорость, после чего я не успел затормозить, он мне не дал завершить маневр, и в связи с чем считаю то, что тем самым он спровоцировал ДТП, так как он проехал на красный сигнал светофора. Я также имею свидетелей того, что он
выехал за стоп-линию, как бы дал ранний старт, проехал на окрас сигнала светофора. Как бы я также имею своих свидетелей, которые могут в любой момент это подтвердить. Также хочу сказать то, что спустя 30-40 минут после ДТП подошли двое, вот я не знаю, мне кажется, где-то тут даже присутствуют, двое молодых парней. Начали заявлять то, что они якобы являются свидетелями ДТП, хотя их и близко там не было, как я видел. Также там были и парни в нетрезвом состоянии, которые провоцировали нас, пытались влезть в драку. Бул бала күбөлөрдүн айтымында өзүн депутат деп жаткандай, бирок биз анысы чынбы же божомолбу биле алган жокпуз. Кантса да эки айдоочунун тең унаалары ордуна иш алып барууга келген тартип сакчылар тарабынан айыпына токтотуучу жайына жеткирилип, өздөрү түшүнүк каттарын жазып беришти. На автомашине, да? Марка, госномер. Сен дагы ким? Чамасында өзүмдүн автоунаа. Бул жакта көпкө отурушкан жок. Алгачкы тийиштүү кагаздарын толтуруп алышкан соң айдоочулардын ичип ичпегендигин тактоо үчүн наркологияга алып келишти. Ак халатчандар экөөнүн тең алгач түтүкчө үйлө тыкмасы менен текшерип, экөө тең спирт ичимдигин ичишкен эмес деген жыйынтыгын чыгарып беришти. Андан соң баңгизатка дагы текшерип, анысы да таза чыкты. Нет, это уже есть одна полоска, все нормально. Байка, мен жанагы менен жүрөм. Это будет всегда, вот это не бывает. Бул жактагы иштер аяктаган соң жол кырсыгынын материалдары тергөөгө өтүп, жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы териштирүүсүн баштады. Азырынча бул окуя туурасында кандай жыйынтык чыкканы белгисиз болууда. Назарыңыздарда ыктыярчы кайгылуу рубрикасы. Эгер сиздер кылмыш окуяларынын жана тартип бузуулардын күбөсү болсоңуздар, төмөндө көрсөтүлгөн номерге WhatsApp аркылуу тасманы жөнөтсөңүздөр болот. Эсиңизде салсак, тасманы тартып жатып, өзүңүздөрдүн окуя туурасында айтып берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Ушундагы акчаны алып туруп кое берди ата-ана балдардан ун чыкпастан. 500 сом бересиң дейт мага. Мен 500 сом бербейин дедим. Өкмөткө жаз деп жаздырдым. Алгон дейт. Алгонго чыга элек болчумун. Эч кандай алгон эмес болчу. Мына оны мачтын деле алып атат. Калгандардан акча алып туруп кое берди ата-ана чыкпастан. Сизде акыңыз жок. Эмне кылып татышка акым бар? Сенин акың барбы? Кой бериң. Мен татышка акым бар. Сенин акың барбы? Жокулдатпам. Акың барбы? Жокулдатпам, акым бар. Камераңыз иштеп атабы? Ооба. Sen avgon kılıp gele edasın. Avgon kılganım yok. Avgonga çıkpay turup elesiz avgon da atasın. Çıkpaydı ne? Gele edasın. Avgonga çık elek mi? Gele edasın. Avgonga çıkpay turup napirisi cansı taşsın. Kak buluş avgon. Ben düşüntür ayı tutam. Bayın sayıke tutam ben. Kak buluş. Bayın sayıke avgon kılbayla git. Avgon kılganım yok atasın. Kılıp gele edasın. Avgon kılsam pavura çağı çıkan mı? Pavura çakpayla çıkıdasın. Avgon kılganım yok. Kılıp gele edasın. Бұл жер Ош шаарынын Навкатская деген көчөсү бар. Ошол подъемдун үстү. 4 тарабынан жол келет. Бул жакта запчасть стройматериал базар бар. Мына жерге бир жакшы бир кургой орнотуп койсо болмок. Эч ким ушуга көңүл бурбайт. Көп авариялар болот. Мынакей бул жактан да машиналар келип атат. Абдан коркунучтуу. На Дордой базары, Аксу, Восток. Мына мамлекеттин стоянкалары. А бул жер тротуарлар мынтип стоянка кылып салган. Машиналарды коюп. Маршруткалар келет могу жерде таксистер бергеме кылып. Маршрутка прям проходтон чыкканда кишилерди алат. Арты уже мына проход. Артында пробка уже. Кетти ушул пробка безге чейин барат. Же бул жерде остановка жок, же башка. Мына берип деген чайканалар могу чыгып салып. Мына чыгабыз. Тротуар.
Мына элдер асфальттан басат, машин жолдон. Тротуар, стоянка. Вообще жол стоянка эме жок. Элдер баскан, жөө кишилер басканга. Монтип жеке менчик жерлер үйлөрдүн алдын баары стоянка кылып алган. Баардыгында. Киши башканга жол жок. Мына маршруткалар чыгат, токтойт. Проходтон эле сразу жолдун ортосуна. Мына кишилер тротуар жок, жолдон басат. Мына тротуар жай полностью стоянка. Бул жак мамлекеттики. Бош базар, тигинен тетинтип встречный туруп алышат. Мына машиналар пробка, эч жака кете албайсың. Киевский мына. Тыгылып мына уже туруп алышат. Жана эмеге чыгарам. Мындай машиналар аябай көбөйдү шаардачы. Кач жүрүп баратат же токтоп турат билинбейт. Габарит жок, стопник жок, даже тормоз басканы билинбей турат. Караңгы жолдор такыр эле көрүнбөйт. Еще гир. Байкуш бир жылдан бери жол эле жашайт. Эч нерсе көрүнбөйт. Жүрүп баратабы деп эмне болуп атат? Туманда тем более опасно. На. Карабачы кайра эле ушул көрүнүш бизде. Эч кандай стоп эмелери жок. Караңгы жолдордо эч нерсе көрүнбөйт. Мына токтоп бартабы, жүрүп бартабы. Стоп. Тормоз басканы билинбейт, жүрүп баратканы билинбейт. Караңгы көчөлөрдө туман болгондо аябай опасно да. Кооптуу. Урматтуу айдоочулар, 200 сомңарды аябай ушу лампочкаларды алып салып койгулачы, сураныч. Мына жолдо Келтабыз кечинде. Алдыда Бусик 2849 деген номер менен эчтеке арткы габариттери күйбөй эле. Тормоз тепсе да күйбөйт экен. Өтсөң бар, өчпөй. Караң, өчүрбөйсүң. Эчтеке жок. Биз азыр Айтиев менен Ленин көчөсүнүн кесилишиндеги жанында банк бар экен. Ушул акыбалды караңыздар. Бар жок тротуарга машиналар бүт ичкери алып кирип алган. Машиналар ким чара көрөт, мына караңыздар. Бар жок ушул жака тыгылып алган. Гаилер кайсыл жакта жүрөт? Жерде банк бар екен. Құрманжан Датқа көшесіне түшкендегі Айтиев көшесі bu. Мына знак тұрады.
машиналар ham турат. Буларга ким чара көрөт? Рұқсат барбы бери койгонго? Газ машиналарга бар. Рұқсат барбы? Кагаз көрсөткөз болсо. Мен Кыргызстан жаранымын. Мына көрдүңүздөрбү? Ошентип кетип атышат. Мына экинчиси качып кетип атат. Эми тартса мынантип алып баары качып атышат. Ким чара көрөт экен буларга? Бүт коюп алышкан. Ленин көчөсү Кирова мектептин жаны эски мэрия жак. Saat 12:30 болуптур. Алар азыр обедке чыгып кетти. Биз элен козгон начальнигине байланыша албадык. Мына келдик, обедке чыгып кетти дешти. 40 saat мектеп бар да, школ бүтүп атат ол жерде. Бүтүп атканда да 40 атышат. Талдар түшүп атат, 40 атышат, школьниктер жүгүрүп өтүп атышат. Булар баары фиксация болгон мендечи бар. Бул боюнча ким чара көрөт? Өзү саат 40 керек да, турабы? Саат эмес, биздики 8-ден 5-ке чейин рабочий. Жолду тосуп коюш керек да. Окуучулар чыгып атат, 40 атат, түшүп атат. Алла фиксация бар, ал түшүп атат, 40 атат, кыйкырып атат кайра школьниктерге. Эмнеге акысы жок да кыйкырган? Же монда жолду тосуп коюш керек да, окуучулар өтсө ким жооп берет башына түшүп кетсе? Чалсам кыйкырып атат. Кирип жолуңуз, ал бирок обед учурда. Кандай кылып? Чокуң. Атайлап тартып тартмактан тартып энеңди көрсөтүп койсун. Көрүнүштөрбү кызылдан бурулуп баратат. А биз ушинтип бурсак, тим эле жанды суруу болушат. Урматтуу укуктук органдар Кемин районуна караштуу Кичекемин өрөөнүнүн Токой чарбасына мына кара ниеттик менен кырып атышат бактарды, карагайларды, жаш карагайларды. Ошо ким текшерет буларды? Ильич айылын өткөндөн кийин Ак Түз айылына жетпей кардон. Мына ушинтип кырып атышат токойлордун баарын. Эч ким текшербейт. Уже 4-5 айдан бери ушундай браконьерство болуп атат. Ушуну жакшылап контролдоп койсоңор боло. Жаңы эле биз келгенде 3 атчан киши качып кетишти. Машина өтүп баратсак. Мына монда качышты да кетишти. Машина менен жетпейбиз аяка. Мына бол Ош шаарында Зайнабидинова, Навай көчөлөрүнүн кесилиши. Мына бол тилемчилик кылган 2 жаш бала ушундай абалда кокустан жол кырсыгына кабылып калса ким жооп берет? Жана анын немелери кандай болот? Ушул күндө ушул акыбал, ушул жерге келип, монтип машинаны аралап алып, ушул жерде ушинтип жүрүшөт. Канча жолу? Канча өтөт берди? Бул жерден патрулдук автомашиналар өтүп атат, бирок эч ким мындай эч кандай чара колдонгон эч ким жок да. Ушул күндө эле ушул акыбал. Колдон келсе ушуну бир көзөмөлгө алып, мындай алдын ала бир зыян келип мындай жаман окуя болуп кете электи алдын алып койсо жакшы болот да. Бул жерде монтип көрүп атсаңар, өзүңөр машинада тынбайт. Анан өтө баягы кооптуу абал туудурат да. Болгону жаш балдар булар, монтип көрүнгөн машинага жүгүрөт. Көрүп атсаңарбы мынакей. Ушундай тиги колунда дагы жаш баласы бар.
улица Денсе Пеначуй. Сейчас на Чуй повернет со второй линии автобус. Повернул. Burada çayını bakın. Tanıyandırdık ne zorunda çay. Anneleri gösterişke çektiğini Ey өлөт го тетеге. Балдар төлөп кетет эми. Ичинде неме кылып? Мектептин охраналары жокпу? Kaça çayını içeceğim dedim. Болжол менен баспа, уктуңбу? Benim başta tatlı gelme. Tatlı geç. Kurtarsın. Скатая. Мына 8 школа. Номер 8 мектептин площадкасы. Артта балдар келатат. Сабак башталды. Сабак убагы тине балдарды качырып атат. Мерседес автоунаасы экен, номер жакшы көрүнбөй атат. Нарын шаарында Арыстанбек Буйлаш уулу атындагы номер 8 орто мектеп. Ушул мектепте мен 1-класс кызым окуйт. Кызым келдиби сабактан деп балкондон карап тургам. Тигинекей. Окуучу балдарды качырып, мектептин короосуна кирип алып, тайгаланып, жыргап ойноп атат. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.